уктап жатканда биз менен кошо биздин ар бир организмибиз эс алат. Ал эми биз үчүн дайыма кызмат кылып, биздин жашашыбыз үчүн күрөшкөн бир гана органыбыз бар, ал албетте жүрөк. Достор, жүрөктү да эс алдыралы, эң негизгиси ал каалаган жана эңсеген нерсени берели. Ал эми ал үчүн бир гана жагымдуу музыкалык чыгармалар жана албетте кызыктуу маек бул учурда сиз үчүн тоскоолдук болбосо керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерди биз жака чакырабыз. 975005 номери кызматта. Ал эми WhatsApp аркылуу дагы суроолорду жөнөтсөңүздөр болот. 0706 97 50 05 номерлери кызмат экени эсиңиздерге салып өтөлү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабызда эшикте аба ырайы кандай сонун болсо, дал ошондой аба ырайы сымал бүгүнкү биздин кичинекей студиябызга мыкты маанай тартуулай турган коногубуз дагы бар. Ай чырайлуу жана таланттуу эстрада ырчысы Кундуз Канатбек кызы биз конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кандай жете алдыңыз? Абдан жакшы. Сиз айткандай аба ырайы бүгүн өзгөчө болуп турат. Акыркы күндөрү кыргыз эли менен амандашууга сөз берели. Жалпы эли менен чоң салам жолдомокчумун. Кутман кечиңиздер менен бардыгыңыздарга жакшы маанай каалайм. Жакшы. Эң биринчи эле ошол чыгармачылыктагы жеке жашоодогу жагымдуу жаңылыктарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Эми абдан чоң деле жаңылыктарым жок. Чыгармачылыгым бир аз тыныгуудан соң кайрадан уланып жатат десем болот. Себеби буга да бир чоң себеп бар. Кичине ооруп сыркоолоп калдым. Анан өзүмө орусча айтканда восстанавливаться этип дегендей, ошон үчүн көп убакыт ушул дагы алып койду. Буюрса бардыгы жакшы. Акырындап иштеп атабыз. Демек, айрым кичинекей тоскоолдуктардан улам сахнага көп чыкпай калдыңыз, Кийинки суроо мындай болсун. Негизи эл көбүнчөсү сизди 90-60-90 деп таанышат да. Ал эми бул нерсени сиз кандай кабыл аласыз? Эми кайсы ырың менен элге тааныбал болсоң, ошол ырың менен сени элдер таанып калат экен да. Бул эң биринчи ырыңыз болгон, Жок, буга чейин мен ырларым жазылган. Сагынам, Сага барам деген эң алгачкы чыгармаларым болчу. Ага чейин орусча бир чыгармалар бар болчу. Анан ушул 90-60-90 хит болуп калыптыр. Элдин ошол элге жагып, балким ошол ыр аркылуу анан мен таанымал болдум десем. Абдан жакшы. Анан башка ырчылар сыяктуу эле чыгармачылыктан сырткары эмне менен алектенесиз? Мүмкүн жеке бизнесиңиз бар дегендей. Жеке өзүмдүн жеке бизнесим жок. Апамдык бар десем болот. Ал эми өзүмдүк азырынча жок. Чыгармачылыктан сырткары буга чейин эми курстарга барчумун. Эми ар кандай пайдалуу нерселер ден соолукту чыңдаган залга барабыз. Анан ошентип эле ары бери жүрүп эле убакыт өтө берет экен. Ошол учурдан пайдаланып, сиз өзүңүз залга барам деп калдыңыз. Ал эми өзүңүздүн формаңызды кантип кармайсыз? Мүмкүн айрым сырдуу диеталар бар дегендей. Чынын айтайын, ошо оорума байланыштуу залга көп убакыт барганга болбойт болчу мага. Ошондуктан азыр өзүңүздөр көрүп тургандай ичине толуп калдым. Диетаны деле көп кармабайм. Мен кичине чеги менен жегенге аракет кылам. Бирок ошол көпкө чейин мага жарым жыл болбойт болчу залга баруу, эч кандай оору жумуштарды жасаба деген. Анан азыр бардыгы жакшы болуп, эми бара баштадым. Ошол фитнеске барып атам кайрадан. Өркүндөтүңүз демекчибиз. Ал эми сулуулуктун жашоодо сизге пайдасы барбы? Мүмкүн кайсы бир учурларда роль ойнойбу? Кайсы бир кырдаалдан чыгып кетүү үчүн пайдасы тиеби дегендей. Жок, антип деле өзүм мактангым келбейт, бирок эми ар бир айым өзүнө жарашыктуу сулуулугу бар эмеспи. Ошондуктан мен ойлойм, ушул жаратканыбыз берген сулуулуктун бизге пайдасы чоң эле тиет болуш керек. Эми албетте сулуулук, сырткы сулуулук менен адамдын жан дүйнөсүнүн сулуулугу төп келишсе, бул абдан да жакшы. Ошол сулуулук. Негизи азыркы учурда бардык көрөрмандарыбызга кызык болуш керек. Качан турмуш жолуна аттанайын деп жатасыз сиз? Эми бул суроону мага азыр ар бир жолуккан адам берип атат. Буюрса эми ал күн дагы алыс эмес деп ойлойм. Сөзсүз түрдө бардыгына жакшы жаңылыктарым менен бөлүшөм.
Буюрса ошол ал күн жакындап калганда. Демек, бул жылы же Ооба, бул жылы же планыңызда кайсы бул айда жылы? деп айта албайм, азырынча айта албайм, себеби эртең эмне болуп кетет. Биз азыр мисалы үчүн мен бир айга мурун бир план койсом, кээде болот өзгөрүп кетет. Ошондуктан азыр эч нерсени айта албайм. Бул жөн гана табышмак болуп турсун. Албетте, абдан жакшы. Эгерде турмушка чыксаңыз, буюрса биз күбө болобуз. Анан жолдошуңуз чыгармачылыкты ташта деп каршылыктарды көрсөтсө, кандай кадам кыласыз? Эми айымдарга бул жактан кичине оорураак болот экен, себеби чыгармачылыкта айымдарга эми көбү турмуш жолун аттанганда үй бүлөсүн тандап, көбү мисалы үчүн чыгармачылыкты таштап Түшүнүктүүлүгүнө карап. Бирок айым үчүн эң биринчи орунда карьерадан мурун үй бүлө туруш керек. Балалуу болуш керек, мээримдүү эне болуш керек, сүйүктүү жар болуш керек. Ошондуктан мен деле эгерде келечекте жолдошум чыгармачылыгыма каршы болсо, анда айла жок. Абдан жакшы. Чыгармачылыкты экинчи орунга калтырабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге эскерте кетели, бүгүнкү биздин студиябызда таланттуу ырчы Кундуз Канатбек кызы келип отурган учуру. Ардактуу достор, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо, албетте 0706 97 50 05 аркылуу WhatsAppка жөнөтсөңүздөр болот. Жөнөткүчү биз өзүбүздүн сурообузду берип туралы. Бул жакта музыка жана ыр дүйнөсү сиз үчүн эмне болуп эсептелет? Кандай жашоодо кандай роль ойнойт? Кээ бирде ушунчалык, мисалы үчүн абдан кубанганда же болбосо абдан кайгырып отурганда ушунчалык музыка уккум келет. Ошол музыканы укканда кадимкидей мындай жан дүйнөм эс алып, абдан кайгырып турганда кайгылуу деле жакшы ырды уксам, мен кайрадан мындай алаксып же болбосо кайрадан ошол Эргүү берет сизге. Ошол капаланып турган көңүлүм ачылып кетет да, эмнегедир ошол көбүнчө мен капаланып турганда ошол музыканы айга укканда мен үчүн бир дары сыяктуу десем болот да. Ушул ырларды чыгарууга ким жардам берет? Сөздөрүн? Жок, өзүм тилекке каршы андай талантым жок сөз жазганга. Бир кезде эсимде, ошол мектепте окуп жүргөндө библиотекага барып, китеп окуп отурганда бир кичине бир 2-3-4 ыр жазып көрдүм да. Анан уялат экенсиң да. Анан уялып ошол сааптарды жазып көрүп, эч кимге көрсөтпөй эле өзүм окуп көрүп эле ошо тегинче жаап койгом да. Анан сөз жазганга болгону биз ыр жаздырып атканда ошол акындарга айтып беребиз, мисалы үчүн жан дүйнөмдө мындай. Көбүнчө кайсыл сүйүү темасына кайрыласыз, ырларыңызда? Сүйүү темасында туура, көбүнчө ырларым сүйүү темасында экен, бирок патриоттук темада дагы жаздыруу пландарымда бар. Сөздөрү да бар, баардыгы даярдалып жатат. Буюрса ал ырларым дагы жарыкка чыгат деп ишенем. Ал эми ушул биз кандай ыр кааласак, көп эле ушундай болуш керек. Мисалы үчүн башында жаңы чыгып келатканда мага ыр берип койсо эле, сөзүн деле карабай эле макулдуу эле ырдай берчүмүн. Азыр болсо уже сөзүн, ар бир сөзүн карайм. Кээ бир сөз жакпай калса кайра башка акынга барып жаздырам. Сөзүн өзгөртөм, же болбосо кайра айтып берем. Мондай темада жазгылачы, мисалы үчүн мындай сөздөр болсунчу. Азыр өзүң редактор болом деңиз. Азыр сөзүнө абдан чоң маани берем. Жакшы. Жагымдуу жообуңуз үчүн рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурубузду маегибизде сөзсүз түрдө бир кей фото рубрикасынан кийин улантабыз. Бизден алыстабаңыздар.
Ардактуу достор, биз болсо программабызды улантабыз. Бүгүнкү студиябызда албетте сулуулук дүйнөнү сактайт деген уран менен программабызды улантабыз. Бүгүнкү эфирибизде конокто таланттуу ырчайым Кундуз Канатбек кызы бүгүнкү программабыздын коногу. Дагы бир жолу саламдашалы жана биздин WhatsAppка келген билдирүүлөрдү өз даректерине жеткиребиз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Эң биринчи сурообуз, сиздин көпчүлүгү чачыңызга кызыккан экен, анан ушундай суроо жаралган экен, чачыңызга кантип кам көрөсүз деген. Ушу бүгүн эле сиздердин программаңыздарга даярданып келатып, кичине интернет булактарын баарыбыз эле дос болушубуз керек азыр. Анан сиздерге даярданып эле кичине окуй калдым. Балды стакандан, мисалы үчүн эки чоң аш кашык бал менен сууну аралаштырып туруп, чачыма сүйкөдүм. Аны менен жарым саат, 1 саатта жүрдүм. Андан кийин башымды жуугандан кийин, жылуу суу, шампунь менен жуугандан кийин яблочный уксус деген бар эмеспи? Ошону дагы 2 аш кашык алып, 2 чоң кашык менен 1 стакан сууга аралаштырып туруп, башымды жуугандан кийин чайкап койдум. Ошо. Бүгүнкү суроо ошол. Абдан жакшы, мен оюмча эсте алды болуш керек. Кийинки сурообузга өтөлү. Саламатсызбы Кундуз? Сиз аябай сулуусуз, чыгармачылыгыңызга ийгилик. Менин суроом, сиздин жашыңыз канчада деген экен? Менин жашым аябай көп, саны 1987-жылы 13 апрелде төрөлгөм. Абдан жакшы. Анан ушуга жараша эле өзүң жөнүндө айта кетесиңби? Кайсы жердин кызысың деген сыяктуу? Мен Ысык Көл облусу Баканбаев айылында төрөлгөм. Балалыгым Бишкек шаарында өткөн. 4 тууганмын, 1 байкем, 2 эжем, анан эң кичүүсү менмин. Ошондуктан эркелеп жүрөт болушум керек, турмушка чыкпай эле. Качан чыгасың, сен мурун айтчын. Үйдүн эң кичүүсүмүн, эми шашпай эле турайын, эжелерим көөгө тийсин, анан байкем үй бүлө курсун деп. Ошо үйдүн кенжесимин, эркесимин. Жакшы. Кундуз кандайсыз деген экен, сиздин жаңы чыгармаларды күтүп жүрөм, качан баштайсыз деген. Рахмат сиздерге, мен да күтүп жүрөм ал күндөрдү, бирок даярдалып жаткан чыгармам абдан көп. Буюрса күбө боло аласыздар тыныгуудан кийин. Кийинки сурообузга өтөлү, көрөрмандар тарабынан берилген. Саламатсыздарбы? Кундуз айым, канча тил билесиз жана канча өлкөгө баргансыз деген экен. Кайсыл өлкөлөрдү саякаттагансыз? Англис тилин абдан мындай кандай деп коет эле, кенен сүйлөй албайм, бирок англис тилин билем, түшүнүп калдым. Чет өлкөгө аз да болсо барып жатып, кичине азыр чет өлкөгө барганда жоголуп кетпейин, же болбосо дүкөндөрүнө барганда алар мага түшүндүрүп берсе, же аларга кичине болсо да түшүндүрө алам. Себеби эң алгач ошол Дубайга барганыбызда магазиндерге барганда мындай түшүндүрө албай, же алар канча сүйлөйт деп аябай кыйналганда, 2009-жылы болчу. Ошондо сөзсүз өзүм убада бергем да, англис тилин курсуна барып, ушул чет эл англис тилин жакшы өздөштүрбөсөмбү депчи. Андан кийин 2012-жылы Дубайга барганыбызда, 2013 бардык болуш керек. Дубайга барганыбызда мен мындай кенен сүйлөп, баарын түшүнүп калыптырмын. Америкада болгом. Американын Нью-Йорк, Филадельфия, Чикаго штаттарында болдук. Абдан жакшы экен. Ал жерде аз күн болсо дагы сүйлөшүп жүрүп, американецтер менен кичине тажрыйба алып келдим. Алар бирок тез-тез сүйлөйт экен да. Алар биз мисалы үчүн бизде деле кыргыздарда бар го, кээ бир сөздөрдү кыскача эле, мисалы үчүн я деп эле чакырса я деп эле, ошол сыяктуу алар да тез-тез сүйлөп салат экен. Мындай өздөрүнүн тоже бири-бирин түшүнөт. Бияктагы англис тили башка, тияктагы биз болсо прям ар бир сөзүн шашпай, так айтабыз да. Алардыкы башкача экен. Анан алгач ушул Дубайга барганда биз концерт бергенбиз мекендештерибизге, ошондо баарын күлдүргөм да. How much деп эле ошол эле сөздү үйрөнүп алдык, канча турат депчи, десем баардыгы күлүшкөн да. Ошол жерлерге баргам.
Жакшы. Сеул шаарына барганбыз, Южная Кореяга. Ошол 2014 всемирная ярмарка болгондо эмне үчүн азыр эсиме келип кетти. Ушунчалык мен ойлочумун, кичине кезинде эмнегедир Американы көрөм деп абдан кыялданып, Америкама ушунчалык мындай жете алгыс өлкө болуп сезилчү да. Америкага барып, кыдырып, баарын көргөндөн кийин Сеулга биз аттанып калганда, ошол Корея, Южная Кореяга, Сеулду көргөндө эле мен ыйлагым келип эле жүрдүм да, ушунчалык кооз, абдан кооз, ушунчалык бай өлкө экен. Аэропорту дагы ушул эң өнүгүп келе жаткан аэропорту канча жылдан бери ушул биринчи место алат экен да. Анан суусу дагы жакшы. Алар хлор кошушпайт экен, ошо айта кетейин, балким Сеулга баргыңар деп калса. Анан абдан жашыл шаар экен, абдан чоң, мосттору көп, таза шаар. Анан эң негизгиси алардын тамактануусу пайдалуу, анан туура экен да. Көбүнчө чөп чарларды эле жешет экен алар. Ошон үчүн толук адамды биз ал жерден кезиктирген жокпуз. Бизден улуу эже агаларыбыз болсо ошол Ташкенттен пакеттер лепешкаларды алып алганда, алар ошол биз кеткиче нан жеп жүрүштү. Биз жаштар бизге тамак ашы жагып, биз ошол нан жебейли, мындай күрүч же болбосо алардын жана морские водоросли дегенди көп жешет экен да. Ошолордун тамактанып жүрдүк. Чет өлкөлөргө көбүнчө фестивалдарга барчуңузбу? Кыргызстандын атын чыгарып. Жок, конкурстарга мен бир да катышып көргөн эмесмин. Бирок ошол биз чет элге чыкканда көбүнчө биз ошол биздин мекендештерибизге концерт менен барып жаттык. Жакшы. Көрөрмандар тарабынан келген суроолорго кезек берсек, Кундуз жашоодо эң керектүү адамга кайсы сапат керек дейсиз деген экен. Жашоодо эң керектүү адамга эң керектүү кайсы сапат? Жашоодо адамга эң керектүү бул, мен ойлойм, жөнөкөйлүк биринчи орунда. Анан боорукерлик. Ошо адамдар боорукер болсо дейм. Бири-бирине жардам берип, бири-бирин колдоп турса, негизи эле кыйналган адам бул жашоодо жок болсо дейм да. Жакшы. Ушул суроого эле улай, өзүңүздүн артыкчылык жана кемчилик сапаттарыңыз кайсыл? Мүмкүн кимдир бирөө айтып калат сырттан. Кемчилик сапатымбы? Көп кечигим, же адамдарды күттүрүп койгон туура эмес жагым бар. Бирок бүгүн сиздерге бир саат эрте келип отурдум, абдан толкунданып, ушунчалык көптөн бери чыга эле келем, көрөрмандар менен дагы көрүшө эле келем. Эртең менен таң эрте турганды жаман көрөм. Мен мисалы үчүн, бирок эгерде керек болсо турам. Анан апам да урушуп калат да, сен турмуш курганда, сен балдарыңды кантип садикке алып барасың, эмне алып барбайлы, уктай бересиңби депчи. Анан айтам, апа, ал деген башка. Эми турмуш курганда аракет кылабыз, азыр эркелеп атам деп. Анан эртең менен 9-да турам. Ошол уктаганды жакшы көрөм. Бул менин кемчилигим деп ойлойм. Анан бирок түштө деле тургандар бар, ошондуктан чоң кемчиликке деле кирбейт болуш керек. Ал эми өзүмдөн жактырган сапатым бул жөнөкөйлүк болуш керек. Жакшы. Мен да ошол нерсени байкап турам азыркы учурда. Дагы бир жолу көрөрмандар тарабынан келген СМС билдирүүлөрдү өз даректерине жеткирели. Бул да кызыктуу суроо экен. Саламатсызбы, Кундуз эже? Сүйлөшкөн жигитиңиз барбы деген экен. Болсо, ал жөнүндө маалымат деген. Сыр болбосо. Суроо жооп бербейм бек. Сүйлөшкөн жигитим бар. Атын айтсам болбойт. Азырынча сыр болуп турсунчу. Демек баарыбыз күбө болобуз. Анан бактылуу финалына, буюрса. Менин сүйлөшкөн жигитим менен таанышканда, мен ырчы экенимди билген эмес. Ошол тааныш болуп атат, сен мага келбетиң тааныш болуп атат, клипке тартылган эмес белең деп эле анан айтпай жүрдүм. Жок, мен тартылган эмесмин деп. Анан кийин клипке тартылгам деп айттым.
ошо клипке тартылгам. Бир группанын, Бенсон деген группа бар болчу, ошонун клипин тартып бардым деп ошон үчүн айтып койдум. Ошо клипке тартылгам деп анан кийин кечке ойлоно берет, мен карап көргөм, бир жерден көргөндөй болуп атам деп ошентип таанышып калганбыз. Жакшы. Сиздерге бакыт каалайлы. Кийинки суроо кезекти берели. Кундуз, сиздин жашооңуздагы эң кызыктуу күндөрүңүздү айтып бериңизчи деген. Жакшы суроо экен абдан, бирок жашоодо эми кызыктуу күндөр көп эле болуп келе жатат. Кайсы бирин эстесем, жашоодо кызыктуу күндөрдөн Мүмкүн күлкүлүү эсте каларлык. Бул сураганда ойлонуп анан кайрылалы. Кийинки суроого өтөлү. Саламатсызбы Кундуз эже? Менде ырлар бар, карап жакшы ырдап койбойсузбу деген сунуш түрүндө келген экен. Кандай болобуз? Ушундай таланттуу адамдар ыр жазган бул да Кудайдын берген жакшы бир сапаты деп ойлойм да. Ошондуктан макул, мен карап көрөйүн ырларды. Жакшы, демек ойлонуп көрөсүз, эгер номериңизди жиберип койсоңуз, мен сиз менен байланышка. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабызда конокто ай чырайлуу жана таланттуу ырчы, аткаруучу Кундуз Канатбек кызы. Эми бүгүнкү биздин программабыздын атынан кийинки жагымдуу музыкалык чыгарма кезегибизди беребиз. Кундуз Канатбек кызынын аткаруусунда.
Ардактуу достор, биз болсо программабызды улантабыз. Биз тарапка кошулуу үчүн албетте 975005 номерин келип терсеңиздер болот. Андан тышкары биз WhatsApp'та да отурабыз. 0706 975005 номерлер аркылуу өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Андыктан ардактуу достор, чамдайбыз. Бүгүнкү биздин студиябызда конокто Кундуз Канатбек кызы. Биз болсо суроолорго өтөлү. Биринчи суроо. Макияжды өзүңүз кылдыңыз беле деген экен. Макияжды өзүм жасагам. Жакында эле ушул орусча айткан самсби визажист деген курсун өттүм. Өзүмдү өзүм боёгонду кичине өздөштүрүп, жакшыраак өзүм аракет кылайын деп. Жакшы. 90-60-90дырдаган сема менен мамилеңиз кандай деген экен. Азыркы учурда байланыштар барбы ортодо? Семаны эң байкем катары деп койсом болот. Сыйлайм, мамилебиз жакшы эле. Эми ал өзүнүн чыгармачылыгы менен элек, мен өзүмдүн чыгармачылыгым менен элек мындай ошо. Азыркы учурда кайсы бир инсан менен дуэт тырдоо максаты барбы планыңызда? Бул мырза менен жаздырып атабыз деп айта албайм, бирок планында бар. Кийинки суроого өтөлү. Кандайсыз Кундуз эже? Мен сизди абдан баалайм деген экен. Клиптериңиз дагы абдан жакшы. Суроо: келечекте кандай келин болом деп ойлойсуз деген экен. Апам көп ишене бербейт, бирок мен өзүм билем жакшы келин болот деп. Өзүңүзгө ишенесиз. Апам башында айтып калчу, ошо сен турмушка чыксаң мен сенин артыңан эле барат болушум керек деп. Анан Кудайга шүгүр, кухняга жакынмын өзүм. Маанайым болсо, үйдөн даамдуу тамактарды жасайм, торт, пирог, ошон үчүн ушинтип кичине толуп турам да. Жакшы, бул да себеп болбосо керек, себеби ар кандай арыктоо үчүн көнүгүүлөр бар дегенде, аракеттин бардыгы. Эми жакшы көргөн тамагыңыз кайсы? Жакшы көргөн тамагым билбейм, мен тандабай эле бардыгын жей берем. Мага даамдуу болсо эле болду да. Анан эң таттуудан эч качан баш тарта албайсыз, э? Кундуз эже, майы кызматкерлерине түшкөн күнүңүз болду эле деген экен. Же аларды сиз мындай жөнөтүп ийеби? Же тийишкен күндөр көп болсо керек? Майы кызматкерлерине көп эле жолу болгон түшкөн күнүм. Ал эми эң акыркысы болсо абдан мен ыраазы болуп калдым. Ошо эң акыркы түшкөнүм бул бир жума 10 күн мурун болду болуш керек. Аларга кичине скоросту көбүрөөк эметип коюптурмун. ГАИ баркин көрбөй байкабай калыптырмын да. Аны токтотушуп ошол көбүнчөсү чырайыңызга салып жибербейсе керек. Билбейм, мындай жок, мен өзүм атымды деле айтпайм. Эми баары деле тааный бербейт да бизди делечи. Тааныса деле, тааныбаса деле, эгерде биз жол эрежесин бузсак, штраф төлөп койгонго аракет кылам. Анан акыркы жолу эже, Кундуз эже, биз сизди сыйлайбыз деп мени кетирибиз, абдан кубанып, ошончо жүрөгүм жылып калды. Ошол дагы эле эсимде. Демек, бул дагы сизге ошол майы кызматкери эгерде мени көрүп турса, чоң ыраазычылык сизге. Абдан жакшы. Демек, ушул да нерсе бактылуулук тартуулайт сизге. Ал эми абдан чоң бактылуулук тартуулайт. Бакыт деген сөздү кандай түшүнөсүз жана ал эмне сиз үчүн? Биз эртең менен аман эсен, ден соолугубуз жакшы, ар бир мүнчөбүз ордунда, анан көзүбүздү ачканда бул ушул бакыт ушундан башталат деп ойлойм. Ден соолугуң жакшы болсо, эң негизги жакын ата-энеңдин, бир туугандардын ден соолугу жакшы болуп, алар жаныңда болсо, жакын адамың, мындан ашкан бакыт бул жашоодо жок. Бакыт бул кандайдыр бир материалдык нерседе деп мен айта албайм. Бакыт ушул жакын адамдардын жаныңда болуш. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо, албетте 0706 97 50 05 номерлерине жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp аркылуу. Эми биз суроолорду жакырта кетели. Ысык көлдүн аккуу суу, Кундузга ишиңе ийгилик, ата-эне бир туугандарың менен аман бол, кыргызымдын супер кызы деген каалоо тилек жөнөткөн экен. Чоң рахмат, сиз да аман болуңуз. Ошондой эле Айпери Обозова сенин продюсериңби деген суроо келген. Продюсериңиз ким? Чындыгында? Айпери Обозова менин эң жакын курбум. Өзүңүздөр билгендей, ал өзү дизайнер.
мага көп ошол жардамдашып келет, көмөктөшүп келет. Чыгармачылыктагы кеңешчиңиз, Чыгармачылыктагы кеңешчим сахнага дагы чыккан костюмдарымды же болбосо кандайдыр бир концерттик костюмдарымды меникин ошо көбүнчө ушул Айпир обозова менен кеңешип көбүнчө костюмдарды тыйып берет. Деги эле ушул чоң сахнага аттанууга сизге ким түрткү болду эле? Башында биз ушул эки кыз менен ырдап чыкканбыз. Үчөөбүз алгач ошол спорт ордосунда ырдап чыкканбыз. Андан кийин группада ырдаган оорураак болуп, мага мен өз алдынча кетүүнү туура көрдүм. Анан ушул Ая Садырова, өзүңүздөр билгендей биздин сулуу урчайымыбыз бар. Ошол Ая менен подружка болуп, таанышып, ал мага жолдорун көрсөтүп, ушинтип эле мындай, мисалы үчүн Ая менен биздин КТРКга барам, же дагы ушинтип бардык продюсерлерибиз менен таанышып атып, биздин чыгармачыл инсандар менен таанышып атып, Сунуштар, чакыруулар аркылуу. Анан ошол Мурат Жолукеев, ал кезде ошол телевидениеда художественный руководитель болчу. Мурат Жолукеев менен бизде иштешип жүрдүк. Негизи мага ошол көмөк көрсөткөндөр көп эле болду, ошол биздин продюсерлерибиздин арасында. Эми музыкалык билимиңиз барбы же мүмкүн алайын деген пландар барбы? Музыкалык билимим жок. Башында мен чыгармачылыкка аттанып жатканда, мектепти аяктап жатканда чыга баштадык да биз, аяктаганда. Ошондо апама музыкалык, мен ошол консерваторияга тапшырам десем, апам каршы болуп туруп алган. Жок, ырдабайсың кызым, сен экономист болушуң керек, сен банкта иштешиң керек деп, ошондуктан ошо апамдын каалоосу боюнча мен экономикалык факультетин аяктап бүтүргөнмүн. Андан кийин азыр тескерисинче апам мени колдойт. Ошол чыгармачылыкта аралашып, көп убакыт өткөндөн апам түшүнүп, мени колдоп, өзү деле өкүнөт ошол музыкалык окуу жайга мага каршы болгонуна. Көпчүлүк ата-энелер каршы болушса керек, кызынын артист болушуна. Бирок эгерде майын чыгара аткарса, сыймыктануудан башка кеп жок болуп калат. Азыр ушу колдоп, апам болсо ошо көп эле өзү айтып калат. Мен эле болсом болмок башынан, сенин продюсериң депчи. Кел жүр, бир жака барарды, жүр, мен сени менен барайынчы деп, ушинтип өзү баргысы келет да. Анан жанында жүрө берем кызым, жаныңда, мен сага караганда мен жакшы билем, ырларды тандаганда да апам айтат, эң биринчи мага угуз депчи. Сөздөрүн баарына маани берет абдан. Өзү мисалы үчүн бир жака мен менен чогуу барып калса же туугандар тойлоруна отуруп калсак, ушул апам өзү тандайт да, кайсы ырыңды ырдайсың, жок аны ырдаба, бул ырдырда. Азыр да эртең да бир тойго бармакчы, ошол суранып жатат апам. Ошол мен мага көп жага бербеген ырым апама көп жагат экен да, ошону ырда кызым, ошону ырдачы деп сизди колдойт, сындап турат, Аябай сындап турат, ооба. Абдан жакшы, ушул жактан тыныгы угуп туралы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябызда конокто Кундуз Канатбек кызы. Дал ушул жагымдуу маекти бир аздан кийин улантабыз. Ал эми азыркы кезекти жарнамалык тынууга берели. Бишкек шаарында саат жебесе азыркы тапта туп-туура 8:15 кагып турган учур. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз тарапка кошулабыз 975005 номери кызматта. Андан тышкары биз WhatsApp'та да катталганбыз 0706 97 5005 аркылуу бизди итерип келсеңиздер болот. Албетте суроолордун бардыгын ошол жактан күтөбүз. Ал эми WhatsApp'ка келген суроолорду өз даректерине жеткирели жана албетте сизге байланыштуу суроо бардыгы. Кундуз эже, сизге ийгилик, чыгармачылыгыңызга өркүндөп өсө бериңиздер деген экен. Ошондой эле сизден кеңеш катары сураган экен. Сүйгөн адамды алган жакшыбы же өзүн сүйгөн адамдыбы деген? Сүйгөн адамды сиз өзүңүз дагы ал адамды сүйүп, анан ал адам да сизди сүйүш керек. Ошондо туура болот деп ойлойм. Себеби эгерде сизди сүйгөн адамды алсаңыз, сиз аны менен кантип өмүр бою чогуу бирге өмүр сүрөсүз. Ошондуктан мен ойлойм, эки тараптан тең сүйүү болуш керек. Жакшы мамиле болуш керек, Жакшы. Достук айылына партия менен келгенде жаныңыздагы бала жигитиңизби деген экен. Кайсы жерге достук? Достук айылына деген.
Балким жигитим менен келсем керек. Жакшы. Ал эми быйылкы шайлоодо партиядан тапкан көп эле катыштыңызбы үгүт иштерине? Биз Кыргызстан партиясы менен иштедик. Ал эми сыр болбосо ошол партиядан алган акчаларга көбүнчөсү үй алышат экен, машина алышат экен. Ал эми сиз кайсыл жакка караттыңыз? Биз дагы ошол үйүбүздү ремонт кылып атканбыз. Ошондуктан өзүмдүн үй бүлөмө, эми апамдарга десем, ошо жумшадым. Абдан жакшы. Кийинки суроого кезекти берели. Салам, кандайсыз Кундуз эже? Менин атым Азима. Сиздин фанатыңыз болом деген. Менин апам Айгүлгө жана балам Хадиске салам айтып коюңузчу деген экен. Аларга дагы саламдарды айтып коебуз. Азиманын апасы Айгүл эжесине чоң салам жана уулуңуз аты ким эле? Бир жакшы ат экен. Уулуңузга Хадис абдан кызыктуу ат экен. Хадиске да чоң салам жолдомокчумун. Бактылуу балалык каалайм. Апасынын бактысына бар болуп, мыкты эр азаматтарынан болуп чоңое берсин. Кийинки суроого өтөлү. Саламатсыздарбы? Кундуз, иштериңе ийгилик. Кайсыл жердин кызы болосуз? Канча бир туугансыз деген суроого жооп берип кеткенсиз, э? Кайталайлы. Айылынан Ысыккөл. Кийинки суроого берели кезегибизди. Салам Кундуз, энелер ыйык болот эмеспи? Ал эми энелерге кандай мүнөздөмө бере аласыз деген экен. Мүмкүн өзүңүздүн апаңызды алып, ал кандай чоңойткон, кайсы жакшы сапаттары бар? Ар бир адам үчүн өзүнүн эң идеал туткан, эң кымбат баа жеткис бул эне болуш керек. Мен үчүн дагы эң биринчи орунда көз алдымда аман эсен, ден соолугу жакшы апам турса эле болду, мен бактылуумун, мага эч нерсенин кереги жок. Себеби энени биз эч кайдан таба албайбыз. Энени бул алмаштыргыс жан да. Ошондуктан энелер чын эле эң ыйык, энелер дайым бар болсун, эч качан оорубасын. Ушу кичине кезимден эле ушинтип жатып алсам деле апам болсун, апам оорубасынчы, ошол апам жок болсо мен дагы жок болом деп ушинте берчүмүн да. Ошондуктан мен үчүн идеал, менин кумирим бул менин апам. Апамдын тамак жасагандан бери бардыгын жактырам. Ошо таң калам да, ушунчалык апам даамдуу тамак жасайт деп. Же балким бул биздин өзүмдүн энем болгон үчүн балким ушунчалык бизге баарынан бийик. Энелерге болгон каалооңузга биз да тилектешпиз. Анан азыркы убакка келдиңиз, чыгармачылыкта улуттук ордуңуз бар дегендей, ал эми ошол энеңиздин ак сүтүн актай алдым деп ойлойсузбу? Эненин ак сүтүн биз эч качан актай албайбыз. Канчалык эмне гана кылбасак дагы эне түнү күн уктабай, бизди ошол бардык эч жерден кем кылбай, бизди чоңоюп өстүргөн энелерибиздин сүтүн канча аракет кылсак да актай албайбыз. Бирок бардыгыбыз аракетибизди жасап, ошол энелерибиз үчүн кылышыбыз керек бардыгын. Жакшы. Өзүңүздүн келбетиңизге карата суроолор келип жатат. Саламатсызбы Кундуз эже? Сиздин чачыңыз кичине кезиңизден бери өстүрөсүзбү деген экен. Узунбу деген мааниде. Кичинекей кезинде сүрөттөргө карасаң, чачым кыска экен. Анан кийин мектепте окуп жаткандан баштап чачымды өстүрө баштадым. Бирок кээ бирде жиним келсе кыркып салчумун чачымды. Анан азыр мындан да узун болчу мектепти аяктап жатканда. Анан акыркы жылдары кыска кылып кесилдим. Жакшы. Маегибизди кичине тыныгып алып улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурубузду биз албетте атайын суроолор рубрикасына беребиз, андан кийин жолугабыз. Саламатсызбы Кундуз, менин атым Улук, сизге менин суроом бар болчу. Эгерде сизди ала качып кетсе, эмне кылмаксыз?
Көрөрманыбыз тарабынан суроо түшүнүктүү болду сизге? Демек, жооп берүүгө убакыт келди. Жакшы суроо экен. Бул суроону көп беришчү. Биз гастролдоп Талас, Нарын, Көл жерлерине барып калганда, Ошко барганда көп беришет. Башында коркчумун, эми билбейм. Башында тамашалап айтып калчумун ошол эфирде отурганда. Эми ала качып кетсем эмне кылам? Айла жок отура берем да депчи. Анан азыр бул суроону чын айтсам айта албайм. Мен кантип айтам? Мен отурам деп отурбайт болушум керек. Жакшы. Кой андай болбой эле койсун, мындай жакшы эле колумду сурап эле ушундай эле той болсун. Анан ага качууга азыр каршымын. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программабыздын коногу албетте Кундуз Канатбек кызы. Өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды 0706 97 50 05 номер аркылуу берсеңиздер болот. Андан тышкары бизге уюлдук телефондорго да чалсаңыздар болот. 97 50 05 номери кызматта. Биз болсо маегибизди уланталы жана кийинки суроо мындайча келген экен. Салам Кундуз, канча клибиң бар деген. Канча Клипим санабай деле койсом болот. 3 клипим бар экен. Ошо. Да, бар экен суроолор. Саламатсызбы Кундуз? Менин тайнеме Гүлжамалга жана бөбөгүм Алиханга салам айтып коесузбу деген экен. Демек, аттарын жаттабай калдык. Гүлжамал апага чоң салам. Бөбөгүңүз Алиханга дагы чоң салам, бар болуңуздар. Кийинки суроого өтөбүз. Саламатсызбы Кундуз? Сиздин үнүңүз абдан жакшы жана жандуу үн менен ырдай аласызбы деген. Ырдай алам, чоң рахмат. Эми эфир даянда бир сап болсо ырдап берип коеюн, бирок ооруганыма карабай. Жакшы. Бүгүнкү биздин программабыз дагы аягына келип калган экен. Ал эми программанын аягында албетте салт боюнча биздин көрөрмандарыбыз менен эркин микрофон курууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Чоң рахмат. Көптөн бери эфирге чыкпай, мен бүгүн кичине сүрдөдүм. Бирок сиздер ушул Кеймус телеканалынын көрөрмандары, менин көрөрмандарым менен сиздер менен экран аркылуу көрүшкөнүм абдан кубанычтамын. Жакшы кеч болду, бирок тилекке каршы кыска эле убакыт бөлүнүп калат экен. Бул биз үчүн абдан аз экен, себеби ушунчалык көп СМСтериңер келди. Жакшы каалоолоруңузга чоң ыраазычылык. Сиздерге да ушунчалык бардык жакшылыктар каалайм. Сиздер мага каалаган. Ал эми сиздер үчүн анда бир куплет ырдап берип коеюн. Мен ушул акыркы биз Бекборбиев биздин эң сыйлаган инсаныбыздын концертине акыркы жолу катышканбыз жаңы жылда. Ошол Бек байке мага бир жакшы чыгармасын берген да. Буюрса бул чыгарма жарыкка чыга элек, буга да күбө боло аласыздар. Балким клип менен чыгат деген ойдом. Шаштырып атасыңар, саатты да карап баштадым коркконуман. Ырдаңыз анда. Тагдыр мага таталданды, борундоду каталданды. Сагынчымда жан дүйнөмө сыйбай койду, бата албады. Дүйнө кезип, күндөп айлап, хак жолугум кыйгач байлап, сезимдерди сени көздөй майдан. Келсең эгер нетер элем, кечип барын кетер элем. Сенсиз курган турмушумду балким барын кечер элем. Дүйнө кезип, күндөп айлап, ак жолугум кыйгач байлап, сезимдерди сени көздөй келем айдап. Дүйнө кезип, күндөп айлап, ак жолугум кыйгач байлап, сезимдерди сени көздөй келем айдап. Кичине сөз
сөздөрүн унутуп калыптырмын. Азамат, Эмкиде сиз жаттап келем буюрса. Күнүңүзгө береке, чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиябызга келип, бардык суроолоруңузга жооп берип, кызыктуу маек курганыңызга абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз түрдө кийинки эфирде жолугабыз. Аман эсен буюрса, сиздин бакытыңызга да ортоктош бололу буюрса, тойлорду күтүп дегендей. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябызда конокто таланттуу ырчайым Кундуз Канатбек кызы болду. Андыктан ардактуу достор, бүгүнкү биздин программабызга ортоктош болуп, сиздер да өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды узатканыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Дал ушул менен бүгүнкү биздин программабыз аяктайт. Сөзсүз түрдө эмки эфирлерде сиздер менен амандашабыз. Андыктан жакшы туруңуздар дейли.